Бир күн мурун Бишкекте туруктуу элдик кеңештин улуттук курултайы өттү. Анда курултай институттун баш мыйзамга киргизүү, кыргыз тилин өнүктүрүү жана жаңы паспорттагы улуту деген графаны калтыруу өңдүү маселелер көтөрүлдү. Талаптарды аткарууга 28 июнга чейин мөөнөт чектелген. Эгер аткарылбаса, өзүн улуттук мекенчилик күчтөр деп атаган топ жогорку кеңешти таратуу жана башка дагы талаптарды коймокчу. Өзүн оппозициялык күч катары жарыяламакчы. Ошондой эле бүгүнкү күнү өтүп жаткан курултайлардан мына ушул өңдүү жыйындардын орду канчалык, бүгүн кесиптешим Исмат Ибрагимов мына ушул маселеге токтолгон турат. Исмат, биринчи эле суроо мына ушул элдик курултай мурун баягы биздин билишибизче эл чогулуп коомдогу көйгөйлөрдү ортого салган, аксакалдардын кеңешип кескен маселесини жайгарып эле койгон жыйын болчу. Курултайдын бүгүнкү күндөгү өңүтүн карай турган болсок, мисалы саясий максатына жетпей калган таарынган саясатчылардын чогулушуна айлангандай сезилет деген дагы пикирлер айтылууда. Деги эле кечээки ушул өткөн кезектеги жанагындай элдик курултайдан чогулган иш-чара, анда көтөрүлгөн маселелердин тегерегинде кандай маалыматтарыңыз бар? Рахмат Айгерим, кечээ күнү биз ошол элдик курултайдын чогулушуна катышып келдик. Ал жерде катышуучулар, активисттердин көпчүлүгү мурун белгилүү бир кызматтарда, министрликте же болбосо мурунку депутат болуп иштеп келген саясий ишмерлер чогулду. Бийлик өкүлдөрүнөн ал жакта көргөн жокпуз. Саналуу бир чамалы бир 300гө жакын киши чогулуп, ал жерде бийликке, анын тактап айтканда парламентке ошол элдик курултайды мамлекеттик орган катары каттап, ошол иш жүргүзүүсүнө мыйзамдуу жол бергиле деген талапты коюшту. Эгер бул талаптар ишке ашпай турган болсо, бир айдан кийин биз ар кандай акцияларга барышыбыз мүмкүн деп дагы эскертти. Азыр бул тууралуу ошол элдик курултайда сөз сүйлөгөн коомдук ишмер Азимбек Бекназаровдун пикирине кулак салсак. Бийликтин эли болгон Кыргызстан эли өзү шайлаган президенти менен жогорку кеңешин жыл сайын отчетун алып баа берип турсун деп киргизди. Жыл сайын. Бирок кантип жыл сайын отчет алабыз деген суроо коюлат. Механизми. Биз ушул долбоордо жаздык, урматтуу делегаттар. Ишке ашалы деген маселе турат. Да, ишке ашышы кыйын. Бекназаров өзү баса белгилеп кеткенде, ишке ашышы кыйын бул идеянын деп баса белгилеп кеткен пикирине саясат талдоочулар дагы коштолот экен. Себептегенде азыр элдик курултайдын өкүлдөрү койгон талапты жогорку кеңештин депутаттары аткарууга эч кандай укугу жок экен. Себеби баш мыйзамда мыйзамдын экинчи беренесине өзгөртүү киргизүүгө эл өкүлдөрүнүн депутаттарынын эч кандай укугу жок экен. Ал бир гана баш мыйзамга бекитилген берене катары каралат экен. Ошондуктан бул элдик курултай кээ бир күчтөрдүн же болбосо кээ бир саясий максатты көздөгөн топтордун аракеттери деп саясатталуучулар белгилеп келишет. Биз буга чейин эске сала кетсек, 1992 жылдагы мурунку өлкө башчы Аскар Акаев дагы элдин үмүтүн алуу үчүн, элдин ишенимине кирүү үчүн ушундай элдик курултайды чогултуп ушундай аракеттерге барган. Андан кийинки Курманбек Бакиев дагы ушундай ыкмаларды колдонгон. Ал эми саясатталуучулардын пикиринде элдик курултай бул бийликтин механизми болуп, бул жерде бийлик дагы, эл дагы, анын ичинде оппозиция дагы ошол саясий өзүнүн бир кызыкчылыгын ишке ашырууга колдонуучу бир күч катары карашат экен. Эл дагы бийликти өзүбүзгө алабыз десе, оппозиция дагы биз бул маселени бийликке жетебиз деген ойдон айтышат экен. Ал эми эске сала кетсек, үстүбүздөгү жылдын эле 3-апрелинде президент Алмазбек Атамбаев дагы депутаттар боюнча сөз айтып, парламентте эл көйгөйүн чечпей эле ушактар менен алектенип калгандыктан биз элдик курултай менен иштөө принцибине өткөнүбүз жакшы болмок деген дагы сунуштарын айткан болчу. Исмат, негизи парламент деле элдин үнүн уккан, элеген кызмат органда мисалы кандай зарылчылык бар, анда ошол элдик курултайга деле кызык суроо жаралат экенде, мисалы депутаттар да өзлөрүнүн багы эл өкүлүбүз деп келгендигин эске алганда.
Рахмат, биз бул жерде жогорку кеңештин депутаттарынын пикирин укканыбызда алар элдик курултай эч качан парламенттин ордун басып кетпеши керек, себеби биз эл тарабынан шайланып келген мыйзамдуу күчкө эл өкүлдөрүбүз деп так айтышты. Алар эч кандай мыйзам чыгарууга же болбосо бир мыйзамдуу иш аракеттерди аткарууга укуктары белгиленген эмес экен. Баш мыйзамда элдик курултайдын негизги кармактары бул багыттоочу жана көзөмөлдөөчү орган болгондуктан бийликтин ишине кийлигишпес, алар тууралуу же кандайдыр бир сын пикирлерди айтып же болбосо алардын отчетун угууга болгон талаптарды коюшу бул туура эмес деп эсептешет депутаттар. Азыр бул тууралуу жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешевдин пикирин уксак. Менин оюмча ушундай институт иштесе, анда мындай аларды шайлаш керек да. Ар бир районда депутаттар, жергиликтүү депутаттар шайлап, алар бир жылда 2 жолу чогулуп, мамлекетке багыт, кайсы багыт менен баш керек, кандай маселелер актуалдуу азыр ошол боюнча айтса, туура эле болмок да. Бирок алар саясатка киришпей, жол кеңеш кандай иштеп атат, өкмөт кандай иштеп атат, бааны бербей, негизи багытты бериш керек да. Ошол багыт боюнча башка бүт мамлекеттик органдар иштеш керек да. Исмат, билебиз, бул деги эле ушул элдик жыйын туурасында, курултай туурасында көп эле буга чейинки багы маселе көтөрүлгөндөн бери эле ошол эле саясат талдоочулар кандай пикирлери менен бөлүшүп келет. Бул ирет сиз кандай ойлорду жыйнай алдыңыз жана алардын пикирлерин кимдердикине шилтеме берип бизге сунуштай аласыз? Бул жерде саясат талдоочулардан Бекболсун Бөрөбашевдин айтымында азыркы кечээ күнгө өткөн бул элдик курултай бир гана жана элдин көңүлүн бурууга болгон аракет деп баалады. Анын себеби бул жана койгон талаптар эч кандай талаптарды аткаруудагы системанын толук иштелип чыкпагандыгында, толук идея толук бышып жетилбегендигинде деп алар да бир топ сындарды айтты. Себеби ал жерде бекитилген сунушталган беренелерди аткаруу жогорку кеңештин депутаттарынын колунан келбейт экен. Элдик курултайдын талабы болсо, эгер депутаттар бул сунуштарды аткарбасаңар ар кандай аракеттерге барабыз деген бул провокациялык көрүнүш катары баалады. Саясат талдоочу ошондой эле бул кечээки элдик курултайды бул өзүнүн абалын бекемдеп алууга аракеттенген күчтөр ошондой эле акырдан жем жебей калган саясатчылардын бир бийликтин бир бутагына жетип алууга болгон аракет деп баа берди. Жанагы кээ бир жарандардын, кээ бир коомдук уюмдардын айткан маселеси туура. Курултайды өздөрүнө пайдаланып алалы деп атканы туура. Бирок бул жерде баягы алган чечими туура эмес. Анткени курултай боюнча тиги курултайдын статусун жогорку кеңеш аркылуу өткөзөлү, жогорку кеңеш эгерде ушунун тиги жыйынтыгын 28-июнга чейин чыгарбаса, анда ар кандай акцияларга баралы деп атат. Биринчиден жогорку кеңеш аркылуу өткөнгө мүмкүн эмес, мыйзамга жол бербейт. Же булар ошону аягына чейин окутушкан эмес, же болбосо баягы элди алдыга аракет кылып атышат. Ушундай бир жактары бар. Менде болгон маалыматтар азырынча ушулар болду. Рахмат, Исмат Ибрагимов болду кесиптешим. Биз курултай, элдик курултай туурасында сөз улантып жатабыз.